Садыр Жапаров үй бүлөлүк зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу 21%га өскөн. Президент Садыр Жапаров бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин республикалык кеңешмесинде сөз сүйлөдү. Акыркы кезде үй бүлөлүк зордук зомбулук күч алган фактылар көп кездешүүдө. Статистикалык маалыматтарга таянсак, үй бүлөлүк зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу 21%га өскөн. Бул көрсөткүч балдарга карата жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу жаатында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тарабынан тийиштүү иштер жетишерлик болбой жаткандыгын кабар берет. Бул багыт боюнча тез аранын ичинде чаралардын көрүлүшүн талап кылам деп билдирди Садыр Жапаров. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Туркиядан байрактар дрондорун сатып алганын билдирди. Бул тууралуу бир нече түрк массалык маалымат каражаттары УКМКнын жетекчисинин чек ара кызматкерлеринин аскер техникасын тапшыруу аземиндеги сөзүнө шилтеме берип жазып чыгышты. Бирок УКМКнын басма сөз кызматы же президенттин администрациясы мындай жаңылыкты расмий түрдө бере элек. Хаберлер порталы Ташиевдин сөзүн келтирип, буга чейин Кыргызстан аскер техникасын жардам катары гана кабыл алып келген. Бирок мындан ары керектүү болгондорду өзү сатып алууга дарамети жетет деп жазган. Бул ирет биз аскер техникасын бюджеттин каражатына сатып алдык. Бүгүнкү күндө мамлекетте ошондой мүмкүнчүлүк пайда болду. Баш аягы 40 бронетранспортерге 300 миллион сом сатталды деп Ташиев билдирген. Дагы бир түрк порталы бронетранспортерлер Бириккен Араб Эмиратынан сатып алынганын кошуп жазган. Андан тышкары аталган портал Ташиевдин дрондор тууралуу сөзүн кеңирээк берген. Учурда Түркия биз үчүн байрактар аскер дрондорун чогултууда. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 5 өлкөсүнө сатылат. Кыргызстан да ошолордун катарына кирет. Дрондорду жакын арада биздин мамлекетке жеткирип беришет, деди Ташиев. Андан тышкары бул дрондорду башкара турган адамдар Туркияда окутуудан өтүп жатканын кошумчалады. Кыргызстанга канча аскер дрону жана канча байкоо жүргүзүүчү дрондор алынып келине так сандары белгисиз. Ошондой эле буларды сатып алууга бюджеттен канча каражат бөлүнгөнү жөнүндө маалымат жок. 2019-жылдагы маалыматтарга ылайык, Украина Туркиядан аскер дрондорун сатып алганда алардын баасы $69 миллион болчу. Анын курамында 6 дрон, 3 башкаруу транзиция жана башка кошумча жабдыктар кирет. 2 жылдын ичинде баасы өзгөрүшү мүмкүн. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Өмүрүмдө канча шумдуктарды уккан, бирок төмөндөгүдөй күлкүнү келтирген апырташ шумдукту биринчи жолу угуп жатам. Жалганды да адамдар бир аз ишене турган кылып, осмо сурмасын коюп көркөмдөп анан айтыш керек да. Атамбаевдин уярый колдонуучуларынын бири баягы эле эл бузар трайбалист Фархат Бабиев деген эми Жээнбеков Атамбаевди 3 жолу өлтүрөм деп аракет кылды деп Анги сарайда багып койгон өрдөктөрүн учуруптур. Биринчисинде 7-8 октябрда Атамбаевди кармап келүү операциясында өлтүрүлүү деп буйрук бериптир. Экинчисинде түрмөдө жаткан Атамбаевга коронавирус жуктуруп өлтүрүү аракетин кылыптыр. 2020 жылдын 9-10 октябрындагы тополоңдо Атамбаевдин брондолгон машинасына атып өлтүрөм деген эмеш. Сооронбай Шарипович Атамбаевди өлтүрөм деген ою болсо, президент болуп бардык бийлик колунда турганда 1 минутта деле тынчып коймок. Анги сарайда бункер менен кошо жардырып жибериле деп өлкөдөгү аттуу баштуу белгилүү адамдар эле айтышкан. Жардырып салса деле жарашмак, себеби Атамбаевдин бункеринен табылган куралдар, жардыргыч заттар ошондой экенине толук себеп болуп берет болчу. Коронавирус жугузуп өлтүрөм дегени бул эч бир элге турбай турган сандырак сөз болуптур. Макоого чумонгон бойт дегенде Атамбаевга вирус деле жукпайт. Өзү жугуштуу вирустан жаман зыян кеч болсо кайдан жүрүп жуксун. Ал эми брондолгон машинасын өзү атайын арттырып, өзүнүн баркын көтөрөм деген аферасын бүткүл эл ошондой эле билип койгон. Атамбаевди колдогондор да өзүнө окшогон дөөдүрлөр турбайбы? Көр кордуу караңгыда тааныш болуп, ушул Бабиев деген Абдыр Анги сарайда сарттардын бизнестерин талкалап, өздөрүнүн түштүгүнө куйбуз деп чакырып жасап, андан соң суракка чакырылып бүткүл элден кечирим сурагандан соң коюп жиберилген эле. Сооронбай Шарипович адамгерчилик кылып коюп жиберсе, тузун ичип туздугуна түкүрүп жатканын карабайсыңар ымынын. Андай чакырыктар үчүн Союздун малында атып таштаган, кутурган итти аткандай кылып эле. Жугундукорлор Жээнбеков асылышканын коюшпайт экен да, айып өздөрүндө турса. Жээнбековдо сабыр тоодой экен, акылы кем Атамбаевдин чолчоңдогон ит кылыктарына 2 жыл былк этпей чыдаган. Күнөөнү Жээнбековдон эмес, өзүңөрдөн издегиле, бузуку трайбалисттер деп Шаомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Үчүнчү микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президент. 2017 жылы сиз абакта шок абалда мойнуңуз менен колуңузду кескениңизди билдиргенсиз. Бирок буга сиздин тарапташтарыңыз көпчүлүк ишенген эмес. Ушул окуяны ачыктап кетсеңиз кандай болду эле? Ал эми абактагы баягы кесилген боюнча бул эми өтө чоң бир саясий маселе. Бүгүнкү күндө Алмазбек Атамбаев өзү камакта жатат. Ошондуктан мен аны кийин мурда да айткам, азыр да айтам, ал чыккандан кийин айтайын. Азыр камакта жаткандан айтууга болбойт. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич.
НТУ телеканалынан Шекер Сатыбалдыева. Менин суроом УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев экөөңүздөрдүн мамилеңиздер боюнча болмокчу. Соңку учурда дейбизби дегиле маалымат каражаттарында экөөңүздөрдүн мамилеңиздерди ыдырап кетиптир, ортосун карамышы карылаптыр деген өңүттө байма-бай жаңылыктар чыгып турат. Буга сиздин оюңуз кандай? Балким мамилеңиздерди ачыктачуу мезгил келгендир. Экөөбүздүн мамилебиз жапжакшынакай, эч качан бузулбайт. Биз башкалардай эмеспиз. 16 жылдан бери биз жакын таанышпыз. 2005 жылдан бери карай саясатта бирге келет. Эч кандай мамилебиз бузулбайт. Мындан ары дагы бузулбайт. Биринчи 100% кепилдикти Кудай гана берет. Мен 99% кепилдикти мен берем сиздерге. Бузулбайт эч кандай. Бул ушак сөздөр. Албетте баягы коомчулукта экөөнү чабыштыра коеюн, анан ортодо мен бир пайда көрөйүн деген саясатчылар көп бизде. Аганда аракет кылышты барып. Ой сен bu жерде ГКМБнын башчысы болуп отура берсең, сен жок болуп кетесиң эртең. Эл унутуп калат сени. Сен барып туруп парламентке барып спикер боло калышың керек деген күчтөр да чыкты. Жок, бирок биз андай алдырган жокпуз аны. Андай чагымчылдардын жетегине кетип калган жокпуз. И кетпейбиз да мындан кийин. Экинчи микрофон. Азыр шайлоочуң да күнөөлүү. Ошого акча берген партиялар да күнөөлүү. Ушуларды бир кармап камап койсоңуз жакшы болот эле. Ошо мен сизге суроом. Рахмат. Кумтөр боюнча дагы деле иштете беребиз. Запас бар. Болжол менен дагы бир 20-25 жылдык запасыбыз бар, Кудай буйрса. Мындан ары толук өзүбүз иштетебиз. Кумтөр маселеси элге иштейт. Бул боюнча кепилдик берем. Чаткалга Кудай буйрса барам. Мен колум бошоп айтат, аябай занятмын, ишим көп. Да убада бергем Чаткалга келип кетем деп. Кудай буйрса барам. Шайлоо боюнча бийликчил партия деп, мен бийликчил партиямын дегенге мына баардыгыңарга кайрылам. Журналисттерге дагы, эл журтка дагы. Так ошол партияга добуш бербей койгула. Ким бийликчил партиясымын деп менин атым сатып баратса, барып атса элге. Мына элге кайрылам. Бербе добушту башка партияларга бергиле мына. Бул жолу шайлоо таптаза өтүш керек. Болуп көрбөгөндөй таптаза өтүш керек. Мен ушуну талап кылып атам. Мына кече билесиздер, бардык министрлер кабинетине, губернатор, айыл өкмөтү, акимдерге бардыгына тапшырма бердим. Алар барып мугалим, врачтарга чейин жеткизгиле дедим. Чогулуштарды уюштуруп, жерлерде айткыла жеткиргиле деп. Таза өтсүн шайлоо. Туура айтасыз. 3 жолу революция болсо 3-өтөн келип шайлоодон чыкты. Эми кайра эле ошол катаны кайталай беребизби? Кичине адам болгондон ойлонолу да биз деле. Дүйнө жүзүнө биз Кыргызстанда бир таза шайлоо болот экенин мындай биз деле далилдеп коелу да. Президенттик шайлоодо деле мен бардыгын айттым, мугалимдерге, врачтарга бирөөң аралашпагыла деп. Аралашкан жокпу же аралаштыбы? Тымыздын иштеп атса силер айткыла, токтоткула силер ошону. Анан сатып алуу сатуу боюнча, мына урматтуу журналисттер, эл журт, сатып алуу сатууну дагы биз колубуздан келишинче мамлекеттик органдар токтотобуз. Мына МВД иштейт, ГКМБ, прокуратура иштейт. Мен айтып атам баарына тең кармагыла деп атам. Сатып атканын да карма, сатып алып атканын да карма, экөөнү тең жазалайлы деп. Садыр Нуркожоевич, азыр мен айтып бүтөйүн. Бирок 3,5 миллион шайлоочу бар. Анан 3,5 миллион шайлоочуну бир 1000 сотрудник, 2000 сотрудник көзөмөлдөй албайбыз да. А силер жалпы элсиңер да. Силер өзүңөр токтоткула да. Өзүңөр токтогула, сатканды токтоткула. И сатып алганды да колго чаап токтотпойсуңарбы? Жардам бергиле да силер дагы. Мамлекеттик органдарга жардам бергиле. Айткыла мына деп. Айыл өкмөт өзүнүн территориясында ким келип добуш сатып алат, ким барып сатат. Кайсы үй бүлө барып сатат экенин 5 колундай билет. Ошон үчүн айыл өкмөттөр, эл өзүңөр иштеп токтоткула сатып алганды. А калган адым ресурсу иштетпегенин биз токтотолу. Мына мага бүгүн эртең менен докладной келди. Бир аким иштеп аткан экен бир кандидатка. Бир мандаттуу округтан чыккан кандидатка иштеп аткан экен. Эртең кызматтан алабыз аны. Эртең базар биринчи күнү кызматтан алабыз мына. Ким иштесе бир кандидатка жообузу сразу кызматтан кетет. Садыр Нуркожоевич, Кумтөрдөн сырткары 27 жерде алтын казылат да, ошол алтын казылган жерлер плюс Кумтөр менен бизге канча миллион каражат түшөт бюджетке? Бюджетке жана мен айтып өттүм, где-то 12 миллиард сомдун тегерегинде каражат түшөт. Бул салыктын негизинде. Эл чындыкты билсин.